доктурда жаткандардын канчасы бейтапкана кызматкери? Бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин дээрлик 70%-тен ашыгы айыгып чыгып уже келишти, жумуштарына келип иштегенге өтүп атышат. Анткени ал жерден дарыланып чыккандан кийин дагы бир обсервациялык убакытты берип үйүндө туруп атышат, бирок ал убакыт эле бүтүп бүгүнкү күнү жумуштарына чыгып атат. 70% чыгып, бир калган бир ошол 224-төн 30%-тей калып ошол жерде дарыланып жатышат азыр. Дагы бир суроо болот. Ошо 14-чү эмкананын дарыгери жана анын үй бүлөсү да ооруп калыптыр деген маалымат чыгып жатат. Бул канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? 14-чү клиникада ал азыркы күнү эпидемиологиялык иликтөө териштирүүлөр жүрүп атат. Так кандай шартта ошол жерден жугузуп алган, кандай учурда деген ушул факторлор иштеп кетти деп баарын азыр териштирүү жүрүп атат. Ошол дагы мындан ары да таркап кетпеш үчүн ошол жерде жумуштар жасап атабыз. Кечээки күнү мына бүт Бишкек шаарындагы ошо дарылоо алдын алуу мекемелеринин жетекчилеринин баарын чогулуп бир толук жанакындай пикир алмашуу жана Минздравдын ичинде жасалып аткан дагы бир 8 чоң инструкциялар иштелип чыккан. Ошолор менен алгачы тааныштырып, алдыда да бир топ жанакындай комиссиялар иштеп аткан, ошонун жыйынтыктарынын баарын ошол жерге талкууга алып, ошол дагы бир топ жанакындай эпидемия каршы иш-чараларды уюштуруп жүргүзүү боюнча деген кечээ кеңири талкуулоо жүрдү. Мындан тышкары дагы атайын группаларды түзүп, ошол медицина мекемелеринде бир сере карап, ошонун ичинде жанакындай бир туура эмес шарттар болсо ошонун баарын алып чыгып, ошого тийиштүү мындай чараларды көрүүгө мындай чоң аракеттин үстүндөбүз.